Бүгүн урматтуу Монголиянын президенти менен биздин сүйлөшүүлөрүбүз ачык, достук маанайда жана конструктивдүү мүнөздө өткөнүн канааттануу менен белгилегим келет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саясий, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык мүнөздөгү маселелердин кеңири багыттары боюнча ар тараптуу пикир алмашуулар болду. Урматтуу Хурэлсук мырза экөөбүз маанилүү документке Кыргыз Республикасы менен Монголиянын ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүктү түзүү боюнча биргелешкен декларацияга кол койдук. Ушуну менен бүгүн бекем достукка негизделген кызматташтыгыбыз ар тараптуу өнөктөштүккө багыт алды десек болот. Жогорку жана эң жогорку деңгээлдердеги үзгүлтүксүз байланыштардын парламенттер жана ведомство аралык кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленди. Биз эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн маанилүү механизми катары парламенттер аралык диалогту ар тараптан өнүктүрүүнү макулдаштык. Экономикалык байланыштарды жигердендирүү, өз ара соода жүгүртүүнү көбөйтүү, бизнес жана инвестиция үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча толук түшүнүшүүгө жетиштик. Айкын натыйжаларга жетишүү үчүн бул сапардын алкагында биздин компаниялар Кыргыз-Монгол бизнес форумундагы өткөрүшөт. Соода экономикалык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү үчүн олуттуу дарамет бар экени белгиленип, ишкерлер менен өлкөлөрүбүздүн региондорунун ортосунда түз бизнес байланыштарды кеңейтүү зарылчылыгын дагы баса белгиледик. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө аймактык транспорттук байланыштарды кеңейтүү жана логистикалык өз ара аракеттенүүнүн келечеги тууралуу, анын ичинде транспорттук коридорлорду пайдалануу маселелери талкууланды. Мамлекеттерибиздин катышуусу менен атаандаштыкка жөндөмдүү жаңы эл аралык транспорттук коридорлорду түзүү эң маанилүү милдеттердин бири деп аныкталды. Тоо кен тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө эки тарап тең кызыктар экенибиз белгиленди. Кендерди казып алуу боюнча долбоорлорду ишке ашырууда алдыңкы тажрыйбаны алмашуу маселелери дагы каралды. Маданий гуманитарлык чөйрөдө, анын ичинде билим берүү, илим жана туризм тармагында кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар экендигибиз дагы ырасталды. Академикалык жана илимий алмашууларды жигердендирүүгө, ошондой эле биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашырууга, жогорку окуу жайлардын, маданий жана илимий мекемелердин ортосундагы байланыштарды кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Биз жаштар менен чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн ортосундагы байланыштарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, ошондой эле тарыхый маданий мурастарды сактоого жана элдерибизди жалпы руханий баалуулуктарын илгерилетүүгө багытталган долбоорлорду колдоого дагы макулдаштык.